Бала бакча курууда кайсы курулуш эрежелерин сакташ керек? Бала бакча өзү социалдык объектилерден эң маанилүүлөрүнүн бири болуп эсептелинет. Ошондуктан ага жер бөлүштүрүүдөн баштап эле эрежелерди сакташ керек. Биз билебиз, көпчүлүк учурда ошол бала бакчага бөлүнгөн жер участоктарын бөлүп аткан мезгилде эске алышпайт. Ошондуктан биздин кеңеш жергиликтүү өкмөттөр болобу, кеңештер болобу, бала бакчага жер участогун бөлүп атканда милдеттүү түрдө курулуш органдары менен, ошону контролдоочу органдар менен макулдашуу менен иш алып баруусу керек. Анткени кандай маселе болуп калышы мүмкүн. Бала бакчаны курууда кайсы объектиден канча аралыкта, алыста болуш керек. Мисалы 10 метр кызыл сызыктан алыс болуш керек. Же болбосо башка объектилердин жанында болбош керек деген стандарттар бар. Бала бакчанын жанында мынча метр аралыкта болуш керек деген, жолдун аралыгы, башка үйлөрдүн аралыгы же башка объектилердин аралыгы так көрсөтүлгөн. Ошондуктан ошол жер участогун бөлүп жатканда бул маселени өтө кылдат карап туруп, андан кийин жер участогуга бөлүп берүүсү керек. Себеби эгерде сиз ошол бала бакчаны куруу үчүн жер участогун бөлсөңүз, анда кийинки адамдардын укугуну бузууга алып келишиңиз мүмкүн. Башкача айтканда, эртең ал курулгандан кийин тиги жанындагы адамды сени алышың керек деген маселе пайда болот. Ошондуктан башканын укугун бузбаш үчүн жер участогун бала бакчага куруу үчүн берүүдө бардык эрежелерди сактоо менен гана ишке ашырыш керек. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.